журналисты, гости. Президент Бараки Прайс, как всегда, рад видеть вас и разрешите начать пресс-конференцию, посвященную теме обращения к правительству. Незамедлительно решите проблему трансформации земли и не занимайтесь черным пиаром в отношении лидеров народного движения трансформации. Участники сегодняшней пресс-конференции: Айталей Бекназар, координатор народного движения трансформация, Шейшикеев Душен от имени общественного объединения «Апрель» Элим Кыргызстан, Джазыбаев Алмаз представляет общественное объединение Кыргыз Эльджештар Кениши, Жолалиев Калыс, общественное объединение Кыргыз Чорулуру, Олджубаев Кудаш, житель жилмассива Джениш, Джаманаков Супатай, жилмассив Аккурду, Айтымбетов Эрниш, житель села. Один вечер сюрет Сизбель. Саламатсыздар, урматтуу журналисттер, пресс-конференциянын катышуучулары, бүгүнкү пресс-конференциянын коноктору. Баарыңыздарды бүгүнкү пресс-конференцияга келип көңүл буруп катышып аткансыздарга ыраазычылык билдиребиз. Акыркы учурда коомдук телеканалдарда, өзгөчө Ала Тоо 24-тө, ошондо КТРКда жана CTV телеканалдарында биздин трансформация элдин байланыштуу өзгөчө бир каралоо болуп өттү. Ал жерде такталган маалыматтарды чала ырайып маалыматтарга таянуу жолу менен мындай бир журналистик этикага туура келбей терс көрүнүштө кечирип жатат. Мен ошондон улам буга кайрылбай деле коелу деп ойлогом. Бирок бул маселеге маани берип кайрылбай коюшка болбой калды. Себеби дегенде биздин трансформация кыймылы буга чейин ушу трансформацияга байланышкан маселелер боюнча жерлерде болгон маалыматтарды чогултуп, жогорку кеңештин 3 окуусунан өткөрүп, чоң ишти бүтүрүп келе аткандыгына карабастан түшүнүксүз иштер болот бул жерде. Же мамлекеттин өзүнүн колу менен, же биздин көрө албас кандай бир саясий оппоненттер дейбизби, же ушул трансформация маселесин ишке ашырышын каалап алган башка күчтөр барбы, кимдир бирөө тарабынан бизди мындай айырышкан каралоо коюп десек болот. Ошол маселенин тегерегинде азыр силерге мындай бир кыскача маалымат берейин. Эмне себептен бул видео маалымат эфирге чыгып кетти? Кандай жол менен чыкты? Андан кийин калганына бул жерде катышуучулардын сөзүнөн кийин кенен токтолгон. Өзүңүздөр билгендей, бул жерде Булбул KG деген сайт бар экен. Ал жерде жалаң видео жана башкаларды жайгаштырышат экен. Мен бул Булбулдун мурда Булбул деп жакшы көрчү элем, акыркы мезгилде Булбул эмес эле карга болуп калды ойлоп калдым. Себеп дегенде булар карганын ишин кылып, такталбаган маалыматтар кандай келе берсе, ошол маалыматты модерация кылбастан өздөрүнүн эфирине коюп берип атат. Бул деген өзүнүн ишин билбегендикке барабар, же болбосо өзүнүн журналистик этиканы окубаган чала сабактуулукка барабар. Мына муну жакшылап көрүп алыңыздар. Мени каралоого видео чыгарган автордун бирөө экен. Кимди? Керимбек Кубанычбек Кермалиев дейт. Ушул адам YouTube'га Булбулда бир видеолорго ссылка кылып, өзүнчө бир биздин ишибизге оценка жасаган киши болуп, баа берген киши болуп, бурмалоо кылып барат. Бирок ошол эле учурда ушуга ссылка кылып жасаган журналист жок дегенде Кермалиев деген ким экен? Ошонун аккаунтун ачып карап коюш керек эле да. Кермалиев фактически бар адамбы же фейкпи? Же биз ушундай журналисттер фейктерге таянып иш кылып калдык беле? Мына ушундай окшогон фейктердин аркасы менен бүгүнкү күндө дагы бир топ маалыматтарды бирине бөлүшүп, бир эле адам отуруп алып, бир компьютерде 5-6 түрлүү фейк менен ушундай каралоого барып жатат. Журналисттер, урматтуу журналисттер. Бир күн жашайбызбы, 2 күн жашайбызбы? Бул жашоодон өтөбүз баарыбыз. Бирок адам болуп жашайбыз. Артыбызда из калсын. Адам деген келечек муундарга өрнөк болгудай. Кимдир бирөөдүн заказын аткарган, же болбосо мындай телекиллер болгондон этиет болобу. Мына фейк экенин өзүңөр көрүп турсуңар. Мун ушундай кыргыз барбы? Кермалиев Кубанычбек деп коет. Же Кытай экен, же Япон экен, же Моңгол экен, же калмак экен билинбейт. Түрү сук бирөө. Мына ушундай нерселерге таянып иш кылган коюп тургандар. Анан дагы мындан ары карай кенен ушу трансформация маселеси боюнча биздин буга чейин кылып келаткан иштер боюнча кенен маалымат беребиз азыр сиздерге. Азыр мына мен да Кудайга шүгүр рахмат барыңыздарга, тарапташтарым бар экен, эл журт бар экен, келип колдоп отуруп. Мына ошо 7-апрель революциясына катышкан, кан кечкен, Ош окуясына катышкан, от кечкен агалар, бир туугандар ушул жерде келип отурушат. Бүгүн Бекназар сенин укугуңду коргоп биз ушул жерде сүйлөшүбүз керек деп. Мына бир жумадан бери телефон чалып, сен эмнеге буга унчукпай коюп атасың? Биздин ичибиз күйүп атат деп ошо агалардын, бир туугандардын түрткүсү менен келип отурабыз. Жеке мен өзүмө койгондо мен буга маани бербей, ит үрөөлөт келген жүрөөлөт деп таштап коймок элем. Анда азыр аксакалга Бүйшөм эке сөз берелик. Урматтуу журналисттер, урматтуу элим, кыздарым. Мына мен
Бекназарды 8 жылдан бері өлем, 2010-дан бері. Анткени ошодан таза, ошол убакта ушундай өтүп өткөн окуялардын баарын тең биз эмне үчүн өрөгөтсө болду эле 2010-жылы. Чындык болсун, элүүсү үчүн деп чыгып, ошондон бери мынакей ошол жерде катышып бул бала чогуу жүргөнбүз. Ошондон бери мен жакшы билем, өзүм мына 62-демен. Анан бул баланын тазалыгына ушунчалык элим деп, жерим деп үйгөн бала катары билем да. Анан баягы жүзүм болуп калды, чыгып калды. Мен кызмат еттим, ай бала эмне болуп калды, эмне болуп ушундай барып эле десем, ай байке ушундук чыгарып аттыр. Дегенде мен айттым, анда пресс-конференция берип эме кылбайсың, туура эмес кылып кантип. Биз сен үчүн сен ушундай жакшы бала деп жүрсөң, анан сен ушундай болсоң, жок байке мен андай катышканда эмесмин, көргөндө эмесмин. Ушинтип чыгарып алып. Анда чыгалы, элдин анда чыгалы да. Сен ушу элдин талашы трансформация жасайлы, тигиндей кылалы. Мен ооруп аткан үйдөн туруп келдим, давление болуп кыйналып. Анан мен таң калып атам, ушунча эле чыгара берсе, анан айланайын журналисттер. Баарын такталган маалымат менен берип жүрбөйсүңөрбү? Жак бул баланын жөнүндө күйгүзбөгүлө да. Мен буну эл жаман көрүп калды да. Эл жаман көрүп калды. Бул бала жүгүрүп жүрөттө, көрсө ушундай африс, анан балекет салекет баягы телевизордон көрүп, ушунчалык күйүп кеттим да. Мен ушундай эле болду. Деп кызмат еттим, ай бул эмне болду десем, ушундай кылып чыгарып аласыз деп. Андан көрө айланайын эл журт, журналисттер таза адамды ушундай чыгарып, каралап, ушундай кылганыңар туура эмес, туура эмес. Эртең силердин келечегиңер бар. Жапчасыңар баарыңар эртең турасыңар. Анан бирөөзү заказыбы, же кандай экен мен түшүнбөйм. Эмне кылып, же бул бала ошончолук эле өс болуп калдыңарбы? Андай болбош керек. А бул жерде жанагы айтып аткан көбө боюнча мен түшүнбөй калдым. Жанды да бир бала бар экен, ушундай деп жан билбейм, ал баланы тааныбайт экен. Муну Бекназарды мына 18 жыл болду. 8 жыл болду. Эч кандай иштикеси жок, таптаса эл үчүн деп жүгүрүп жанталашып аткан баланы келип туруп африс момундай кылып атат дейт. Жанагы чакыртсаң болмок экен, жана ошо телевизордон көргөн бир Бөгжардан ушундай деген. Ошо бала да келиш керек болчу. Ошо жерде тартып аткан баланы да чакыртыш керек болчу. Мындай болбойт. Айланайындар. Мен ооруп аттым эле, жаман кыйналып турам. Просто туура эмес кылбагылачы. Туура эмес. Ак жеринен турган жакшынакай жигитти күйгүзбөгүлө. Бул мына трансформация, ар бир ошонун жанында бүт бар менчик, мамлекеттик эмес ошол. Аларда жантыраш окат кылалы деп атышат да. 3 окуудан өткөргөн, ошол жерде туура эмес кылган тиякта да мындай көрө албастыктар болуп атат. Ар бир көрө албастыкка барып алып туруп, анан кийин алардын заказын аткарсаңар, анда алардын эмени көтөрүп жүрбөй эле койгула. Чындык үчүн чыккыла. Журналисттер эмне дейт? Окутканда айтат, мен да окугам. Айтат, таза болгула. Түз алып баргыла. Чындыкты алып баргыла дейт. А силер алып барбай айландырып келип кошуп бирөө заказын алып барып аткарганыңарды токтоткула. Эртең эл алдында, журт алдында жооп берип каласыңар. Мен бул балада жакшы экен. Дагына чыгып барып ошол баланын кокорсун жулуп алмак мен болсом. Жөн жерден, ак жерден күйгүзбөгүлө баланы. Күйгүзбөгүлө айланайындар. Эми азыр тартып аласыңар. Таза түп-түз жеткиргиле эл журтка. Рахмат. Ким бул жерден кыргыз чоролорунун калыспай жолу дейт. Бул жерден эми таң калыш эле эч нерсе жок. Бул КТРК коомдук канал деген каналыбыздан чыгып аткан өтө өкүнүчтүү. Бул коомдук канал эмне менен иш алып барышы керек? Коомду чагылдырышы керек. Улуттук каада салттарды көтөрүш керек. Анын бири да жок. Балдар үчүн бул фильмдерин көргүлө. Ялаң ужас, баракеттин баарын чыгарып. Эми жерден эми ушинтип бир жаркырап элдин көйгөйүн көтөрүп жүргөн балдарды тебелей баштаса, бул башкача бир долбоор. Долбоордун негизинде келип чыгып аткан нерсе. Ошону журналисттер иликтеп, тактап, туура эмес болсо туура эмес жагын чыгарбашыңар керек болчу. Бул жерден билип эле чыгарып атасыңар. Эми деле коомдук телеканалга кайрылып кетсек эми Илим Карпбеков деле мындай мурун жакшынакай баладай көрүнчү эле бул кара жашик кылган кайра кара жашиктин саясатын уланта баштады. Бул жерден азыр КТРКны эч кимде көрбөйт, орус тилдүү. КТРКны бүт эле кыргыз тилинде кылып тасташ керек, аны кыргыздар эле көрөт. Эч бирде орус да көрбөйт, аны орус тилинде берип коюшат, аны кыргыздар түшүнбөйт деле, ай жердегилер.
көйгөйлөргө көтөрүш керек. Мында ушак менен иш алып барганы эң туура эмес. Бул коомдук канал, мамлекеттин масштабындагы канал болот. Бүт жер-жерге жеткен каналыбыз ушул. Ушу менен көйгөйлөр жеткирсек болмок. Жана маданиятты көтөрүп, бир башка иштерди алып барсак болмок. Булар саясатташып кетти. Жана заказ аткарып калды. Азыр соттор, прокуратура кандай иш кылып атса, КТРК да ошондой иш кылып атат. Алар неге кайталамаса? Бул чоң курал болуп эсептелет. Элдин ичин бөлүп жарганга бат эле максатына жеткирип койгон каналдын бири болот. Эгер ушундай туура эмес маалыматтарды бере берсеңиздер, анда КТРКны билбейм, бир башкача иш-чара кылып колдонуп коюшубуз мүмкүн. Көпчүлүк айтат, Илим Карымбековдун мынакей жүргүзгөн саясаты. Мындай немелер авария болсо өлбөйт экен дейт, карапайым элдер өлүп калат дейт. Бул эме эмес, жамандык каалоо эмес, элдин айтканын айтып атам. Менде андай эмем жок, анан Илим Карымбековдун мындай билимдүү жигит, анан ушундай майдаланып кеткенине мен абдан мындай капа болуп турам да. Эми канчалаган жигиттер жүрөт, ушу Бекназар өңүнгө аз эле. Улуттук идеологияны көтөрүү, улутту азыр жаштарыбыз эмне болот? Москва, Россиялап, Казакстандап кетип атат. Эмне үчүн? Жери жок. Үйлөнөйүн десе, квартирага чыгып үйлөнгөн азыр шарт болбойт. Ошондуктан ушул балдарга, жаштарга шарт түзүп берсек, алар көчүп кетпей эле, мигрант болбой эле, Кыргызстанда жашап кала беришмек дагы кытайлар, түрктөр ордун толтурмак эмес. КТРК инвестиция деп эле акча атат. Инвестиция келип аткан эмне болот? Оккупация болот, экспансия болот. Жана Кыргыздын баалуулуктарын талкалап, мисалы үчүн Бекназар да Кыргыздын баалуулуктарына кирет. Бекназар өңдөгөн жигиттер. Ушуларды талкалап, анан ушул Кытай түрктөрдү киргизгенге жол ачып берет. Биздин өкмөттө тургандар мактанып атат. Инвестор алып келет. Инвестор алып келгенде миграцияны строго катуу көзөмөлгө алышыбыз керек. Азыр Кытай канча бар экенин эч ким айта албайт. Миграция службасы да билбейт. Канча түрк бар экенин билбейт. Бүт кафе, бүт тамак аштын баары булар басып кетти. Булар тамагына эмне кошуп берип атканын кайдан билесиз? Эми жерден айтып кетерим, айланайын, журналисттер, таза болгулачы, ушак алдамалачы, может, ким билет, акча берип жаткандыктан, ошондой акчасын жебей эле болот, ошондой акча менен бала чакаңар өзүңөр эле тамак жебей эле болот. Ал арам тамак да болот. Үстүбүздө турат, ата бабанын арбактары турат. Сен кандай жаман нерсе кылсаң, ошолордун арбактары өздөрү эле тегиздеп коет. Урматтуу журналисттер, бүгүнкү чогуу аткан себебин угасыздар. Ошого бекемдеп мен дагы бир ирет кайрылып кетким келет. Мен мисалы Айталик Бекназарды 4-5 жылдан бери билем. 4-5 жылдан бери билем деп аткан себеби мен азыр ошол Агордо 2, Агордо 3 жаңы курулуштарында жашап аткан жашоочулардын биримин. Ошол жердеги жашап аткан адамдар эч убакта басып алган эмес. Ал жерде биз Кызылдай акчабызга сатып алганбыз. Бирок тилекке каршы трансформацияга мораторий жарыяланып калгандыгына байланыштуу бүгүнкү күнгө чейин биздин документибизди бербегендиктен ушундай кыйынчылыктарды көрүп жашоо өткөрүп келатабыз. Документ жоктугуна байланыштуу балдарыбызды мектепке кенен окута албайбыз. Поликлиникаларга көрсөтө албайбыз, скорый чакырта албайбыз, мына саниттерге бере албайбыз. Жаңы коруш болгондугуна байланыштуу ал жерде көпчүлүгү жаштар жашайт. Жаштар бүгүнкү күндө 2 адам жерде иштебесе, бир адамдын иштеп тапканы менен биздин мамлекеттин айлыгы менен өзүңүздөр билесиздер. Бир адамдын тапканы оокат болобу, болбойбу. Ошол себептен жаныбызга баткандыктан, кыйналганыбыздан айлабыз кеткенде өкмөттүн кайрылбаган жерине кайрылганбыз. Президентке чейин айыл өкмөтүнөн баштап президентке чейин кайрылганбыз. Ар бир сазыкта депутаттардын лидерлерине кайрылып келатабыз. Но бүгүнкү күнгө чейин эч тыянак жок чыкпагандыгына байланыштуу биз Бекназарга кайрылганбыз, ошол жер жашоочулары. Мына биз ушундай көйгөйдө жатып атабыз. Биздин көйгөйүбүздө керек мамлекет, керек ошол жерде депутаттарыбызбы, же атка минерлерибизби биздин көйгөйүбүздү чечип берүүгө мындай кичине шарт да кылып коюшпай койду. Ушул элдин көйгөйүн чечип бергенге бизге жардам бергиле. Мына ошол себептен мисалы мен жанагы каралоодо айтып атпайбы, гектарлаган жерлери бар экен, булар элдерди жамынып алып, ошол жерди чыгарып кетиш керек максат болуп атат. Бул жалган сөз. Мисалы мен билем, неменин бир да сотук жери жогун.
Бул бала ошол жөн гана ошол жердеги жана биздин атка минер бийликтегилерге караганда бул бала барып ошол жерде биздин карапайым элдин баткак кечип жүргөнүн көрүп, маршрутка жетпей километрлеп жөө жүргөнүн көрүп, балдарыбызды мектепте окута албай заргакшап жүргөнүбүздү көрүп, больницаларга жаткыра албай ошол жерден балдар чарчап калып атканын көрүп, келиндер төрөйт, пропискалар жок деп больницага, роддомдорго албайт, үйдөн төрөшүп атат. Мына ушуларды көрүп, ошолор жаны күйүп, ошол кыргыз деп мындай туталангандыгы үчүн ошол бизге жардам берип, ушул маселени чечип бергиле трансформацияны. Эл кыйналып кетти, карапайым эл. Деген ушул гана максат менен гана жүрүп атат. А мындай адамдар негизи азбыз. Эгерде мындай адамдар көбүрөөк болсок, биздин жашообуз мындай болмок эмес. То ошондо да аз болсок да ошол нерсени ушул нерсе базакалып жок кылып жибериш керек болуп атат да булардын максаты. А эмне үчүн? Мунун артында канча деген адамдар ушул жигитти карап туруп атат. Мындай болбойт туугандар. Бир нерсени айтып чыгаардан мурда ошонун далилдеп алып туруп, анан кийин чыкса, эгерде чындап эле бул жигиттин ошондой жери болуп, башкача немеси боло турган болсо, биз да кайрылбайт болчук. Биз ушул жигитке ишенген үчүн, ушул жигиттин актыгына, ошол патриоттугуна, ошол эл үчүн күйүп аткандыгына ишенип, мына ушул жигиттин артынан ичип атабыз. Ушул моменттен пайдаланып, бүгүнкү күндө эмне үчүн трансформация маселеси алгача чечилбейт? Ушунча деген ал жерде мисалы 7000, 8000, 13000 участокко бөлүнгөн. 13000 участокто, ар бир участокто 2ден 3дөн адам жашайт. Ошондо канча түтүн, канча адам кыйынчылыкта жашап келатат канча жылдан бери. Ошол кыйынчылыктарды чечип берүүдүн ордуна ошону чечип берелик деген адамды кайра баса калып, мону каралоо менен алек болуп атышат. Анда биздин бийликте отургандар эмне себеп менен келип бийликке отуруп атат? Эгер ошол өзүбүздүн жарандарыбызды, өзүбүздүн келечек муундарыбыздын маселесин чече албагандан кийин. Мен ойлоп атам, азыркы күндө трансформация маселесин азыр 2 районду алып атат. Сокулук менен Аламидинде. Демек биз ойлоп атабыз, карапайым элдин ой пикир ушундай келип атат да. Демек булар ошончо жердеги 2 райондогу канча гектар жер болсо ошону алып атат дагы, а ошонун ордуна баягы эле атка минерлер, баягы эле көпөстөр өздөрүнүн жаңы неметип аткан жерин киргизип жиберип, карапайым эл дагы калып кала турган болуп атабыз. Эмне карапайым эл качан күн көрүшүбүз керек? Карапайым эл качан биздин да укугубуз тебелебесин да? Ушундай эле олигархтардыкын, бийликте, байлыкта отурган адамдардын окаты өтө берсин. Карапайым эл ушундай кыйынчылыкта күйүт менен жашоодо жүрө берелик да. Мындай болбойт. Эгерде ушул случайдан пайдаланып айта кетким келет. Жанагындай эл жашап калган жерлерди чыгарып салып туруп, анын ордуна жаңы жерлер кирип, баягы эле жана көпөстөрдүн жерлери кирип, трансформация чыгып кете турган болсо, чоң шатак чыгат. 13000, 10000 деген адам чыгабыз ак үйгө. Биздин артыбызда, биздин да тууган уруктарыбыз бар, андан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн бийликте отургандарга кайрыла кетерлем. Карапайым жашап аткан элди көп кыйнабай, ушунча жылдан бери кыйналып келдик. Көп кыйнабай, ушул трансформациядан калтырбай чыгарып бериңиздер. Здравствуйте, уважаемые товарищи журналисты, здравствуйте, наша общественность. Я председатель общественного объединения Кыргыз-Эл Жаштар Кеңеши Алмазбек Жазыбаев. Я хотел бы немного отступить вот от этой Мы, ряд активистов, объединились в 2010 году, когда была революция. 7 апреля сплотило нас, это ряд активистов. Многие, большинство, не пошли в политические партии, не стали делать карьеру, потому что мы задумались, что за 20 с лишним лет ничего не меняется в стране, и мы должна быть группа, которая будет отстаивать непрерывно интересы нашего народа. И хоть многие политические группы отрицают то, что есть этот национальный вопрос, есть понятие, есть государство образующей нации, но все равно этот вопрос будет актуальным. Есть такое понятие государство образующая нация, есть народ, который создавал это государство, и за счет этого государство остается государством. И
поэтому будет Китай оставаться будет Китаем, Англия будет оставаться Англией, а Япония Японией. Это у нас есть народ наш кыргызский народ, который в первую очередь должен быть свои земли сохранить, должен в достаточных условиях жить, чтобы продолжался завтрашний день. Проблемы народа должны решаться. Помимо этого, в 2013 году в декабре мы занялись этой проблемой, земельной проблемой. Тогда вот вышло постановление, как вы знаете, от 11 ноября 2013 года, которым Жантурас Атыбалдиев и Жомарт Отурбаев выносят, разрешают иностранцам приобретать земли, недвижимость и арендовать земли на нашей территории Кыргызской Республики. До этого изменили Конституцию, убрали нормы, которые позволяют иностранцам приобретать недвижимость. То есть открыли ворота, и каждый, кто хочет, может здесь приобретать. О собственном народе забыли, получается. Кто должен этим заниматься? Я вот увидел вот этот ролик, который передавался на телевидении в отношении вот лидеров трансформации. До этого вот, один из лидеров, вот, Бекназар Айталиев, он пошел по этому пути, стал решать вопросы, которые вот назрели в отношении земельные вопросы. Он стал, который не закончен, а потом уже мы хотели приступать к вопросам, которые есть в отношении молодежи. Но сейчас, сейчас события опережают вот наши планы. Выходит такой вот ролик, который очерняет лидеров. То есть мы этим видим, я в этом вижу, что в правительстве Кыргызской Республики сидят некомпетентные чиновники, которые не занимаются проблемами народа, не решают насущные проблемы, которые назрели, а просто занимаются черным пиаром. Это что означает? Это означает то, что вот наша вот, молодежь старается решить проблемы из народа, вот, выходит молодежь, старается решить проблемы. И даже вот в трудные дни, которые испытывало наше государство, наш народ, вот посмотрите, вот 7 апреля, вот вы видите, вот Бекназар Айталиев, вот экс-министр Алязбек Алымкулов, вот видите, вот выносили, под сердце пули ставили и выносили, вот, старались этот государственный вопрос сохранить. Они выходили, болели сердцем, душой, рисковали жизнью. Такие ребята, как мы, стараемся решать эти проблемы, поднимаем и в дальнейшем. Но вот дети министров, чиновников, которые сидят в тепле, и это 7 апреля, когда народ кровью обливался, ели пирожные у телевизоров, экран телевизора, сейчас занимаются еще черным пиаром. Вы хотя бы достойно решайте проблемы, товарищи? Потому что жить уже людям тяжело. И это раз. Во-вторых, еще иностранцы приезжают сюда. А наш народ не удел. Вы к чему ведете? Это тихий геноцид просто. Этот вопрос будет оставаться актуальным еще долгие годы, и мы будем решать вопрос. Будем этот вопрос еще дальше вести, потому что народ должен сохранить свою государственность, и каждый гражданин, нашего государства, истинный гражданин, должен быть обеспечен, хотя бы привязан к земле, обеспечен небольшим кусочком земли. И правительство обязано решать, это наше правительство или чужое правительство. Должны решать. Если не хотите работать, тогда освободите, пожалуйста, места, и новые ребята придут и исправят положение в нашем обществе. Нам наше государство нужно, наш народ нужен. И не надо, пожалуйста, очернять достойных активистов, которые стараются во благо, которые стараются решить насущные истинные проблемы, которые есть. Они занимаются просто популизмом. Спасибо большое. Вопросы есть? Сейчас, подождите. Сейчас толықтап қоямын, ана сөйлеп да. Моментінде айтып толықтап қойыңыз ғой бұл мағлұматтарды. Пресс-конференцияның қатысушылары, айланай журналистер, журналистерге урматтуу айланайында біздің жогорку кеңеште да кайрылбаса керек. Мен ардайым сіздерге сый урматым менен кайрылып келем. Анткени мен эң биринчи ушу саясий чөйрөк аралашканда бир тил маселесине байланыштуу, сөз эркиндигине байланыштуу. Бир өзүнүн белгилүү журналистибиз катуу
азап көрүп, соттон сотко сүйрөлүп, эмчектеп ала үйүндө ыйлап жатканда коргоп чыккан. Анда мен ошо алда араңарда турган жаш жигиттерди жапжашпак болчу. Бирок мен ошо кезден баштап өзүңүздөр билгендей, пиарга буга чейин такыр эле жулунган эмесмин. Мындай камерага карап чуркамак тургай, камера келип менден интервью алайын десе, башка бирөөлөр сен берип койчу деп мындай пиардан алсак болгон жакшы болчу. Ошого байланыштуу көпчүлүгүңүздөр да бүгүн көрүп атсаңыздар керек. Ошондуктан мен маалымат катары кичине четинен токтолуп айта кетейин. 2010 жылкы 7 апрель бул бир тарыхтагы бир переломный момент. Ал өзүнчө сөз. Бирок биз ага чейин көбүнөөк Кудайга шүкүр патриоттук сезимдерди кылып көп күрөштөргө катышканбыз. Бирок эч качан пиарга жулунбаганбыз. Ошол эле Бакиев менен күрөшкөндө да, керек болсо Акаев менен күрөшкөндө дагы кийинки эле саясатчылардын көбү ал кезде Акаевдин колтугунда же бирөө Бакиевдин колтугунда жүргөн күндөр болгон. Бирок аздыр көптүр биз өзүбүздөн кет кылганбыз. А 7 апрель боюнча айтып атам болсок, мына 7 апрель күнү биз өзүбүз октун алдында отту кечип, жаныбызды аябай мамлекет үчүн кандуу режимди кулатабыз деп, өзүбүздүн жаныбыз менен, өзүбүздүн ден соолугубуз менен тоокелчиликке барып жүргөн мезгилде Максимдин тегерек четинде отурган балдар бүгүн отуруп алып, ошо биз Максимди кууп жибергенибиз үчүн бизден өч алуунун аракетин кылып атат. Аттарын атабай эле коеюн, фамилияларын айтпай эле коеюн. Баарыңыздар жакшы билесиздер. Бүгүн мамлекеттик структуранын көбүндө, түзүмдөрдүн көбүндө, жоопкерчиликтүү жерлерде Максимдин жанында жүргөн Максимдин достору отурат. Мына ошолор Максимдин өчүн алып атат деп түшүндүм мен. Анан бизге ушундай революция керек беле? Бул экинчи маселе. Анда эми билесиңер, ушу 7 апрелдин аркасынан кан күйгөн, катуу кан төгүшү болгон Ош ааламаты башталып кеткен. Ош ааламаты болгондо дагы биринчилерден болуп, ушул жерде кетип аткан медиктерге кошулуп, ушул жерде өзүнүн эле жарандар, активист жарандар, патриот балдар, мамлекеттен бир тиын сурабай эле ошо самолеттер бар, жармаш канат куйругуна жармашып учуп барып, абалды стабилдештирүү боюнча кам көрүп ошол жерде. Анда биз барганда Мезис Турганбаев, Өмүрбек Субаналиевдер ошол жерде экен, колдон келишинче биз өзүндө салымыбызды кошуп келгенбиз. Бирок бул боюнча эч бир жерде пиарлаганга аракет кылган эмеспиз. Акырын гана тарыхый факты катары, атуулук милдет катары бул тарыхтын ичинде кала берген. Айла жок, мына сиздер араңыздарда отурат бул жерде журналисттер, бизди пиарга чыгышка мажбурлап койдуңуздар. Эми мындан ары пиарлай берет окшойсуздар. Башталды уже. Андан кийин бир жума өтпөстөн кайра бул жакка келип жаштар министрлиги ал кезде уюшула элек болчу. Жаштар министрлигинин уюштуруучуларынын бири болобуз. Ошонун зданиясында гумпомош чогултуп, Ош Жалал-Абадтагы жана кан күйгөн жерлерде, кан төгүш болгон жерлерге фура менен 10 тонна, 20 тонналар менен жүктөп гумпомоштарды апарып атканбыз. Билесиңер ошол учурда ал жакта акыбал кандай болуп атканын. Ошол жакта кайран кыргыздарыбыз Оштун шаардын махаллаларынын арасында жашап калганда, шаарга батпай керек болсо талаалап барып пойлалап жашап калган туугандар. Ошо пойлалап калган жашап калган балдарыбыз көрсө, ошо махаллалардын арасында өзбектердин араларында кыйналып жашап аткан аз келген ошолордун үйлөрүндө квартирада жашап аткан. Ошолор жок деген үй жайлуу болуп калсын. Байкуштар, жана биртике жарабаган үйлөр салымыш болуп, жаракат алгандарын алдап койду мамлекет. А жаракат албагандардын маселесин ким чечет? Же дагы эле махаллада квартиралап жүрөсүң каалайсыңарбы? Ошол маселени чечиш үчүн бул трансформация дегенге келип киргизип отурам туугандар. Мен да раз башында менде да ой болгон. Эмне үчүн бир адам 10 гектар жерди алып туруп бөлүп сатат дагы, ошол эле мен 4 соток жерге жетпей жүрөм. Менде да ой болгон. Бирок мындай карап көрсөм, кандайдыр отрицательный башында ой болуп атты. Бирок терең карап көрө турган болсок маселе, мамлекет ошо 4 сотоктен элге жер бөлүп берип атабы? Үй салып деп көчөңдү тартып, карагайын тартып, жолун салып берип атабы? Мамлекет унутуп койду го. Ошо мамлекет кылбаган ишти кылып аткан бизнесмен агалар эжелерге мен кайра ыраазы болдум жүрөгүмдө. Кытайга кеткенче ошолор Кыргыздын жерин Кыргызга жакнап үй жай кылып берсин. Мен ошол себептен колдодум туугандар, туура түшүнгүлөр. Муну дагы да болсо колдошубуз керек. Дагы да болсо ушул учурда пайдаланып айтып кетейин. Мына кайрак жерлерге азыркы күндө мораторий дагы эле жок. Кайракы жерлердин кээ бирлери ФПСтин составында турат, баягы мамлекеттин, өкмөттүн базасында. Кээ бир жерлери частный, жеке колдорго өтүп кеткен. Мамлекет ошол жерлерди кайрадан тез арада чогултуп жашнакай кылып, калк жашай турган калктуу конуштарга айландырыш керек. Калк өсүп атат. Мына могу жерде отурган жаштар көбүңөр эле квартиралап жүрөсүңөр, же жалганбы? Же кээ бирлерин ата-энелери менен жашап атасыңар, үйлөндүңөр, балалуу болдуңар. Эми өзү жашаганга мамлекет шарт түзүп берсин да. Жок, баарыбызды эки бутубузду бир кончка тыгып койгон аз келгенсип шаардын ичинде высоткалардын баарын кимдер куруп атат? Ошо олигархтар куруп атат. Кимдерге сатып атат? Түрктөргө, кытайларга, Кытайдан келген дунган уйгурларга, же бияктан келип аткан казактын бизнесмендери алып атат. Же кыргыздар алып атат. Кыргыздар санын алып атат туугандар. Кыргыздын жеринде биринчи кыргыздын жарандарына шарт түзбөйлүкпү? Ошол Ош окуясынан билесиңер. Ош окуясы эмнеден чыккан себебин да жакшы билесиңер. Ош окуясында ички кандайдыр бир этникалык топтор Оштун калк жык жайгашкан жерлеринде, жыш жайгашкан жерлеринде өзүнчө анклав кылып алууга аракеттенген. Башка этникалык топтун өлкөлөрү.
Алардын аркасында ООНдун, ПРООНдун, ОБСЕнин программалары иштеп, өзүнчө аңкылапка айландырып Косового айланып кетебиз деген аракет болгон. Буга бөлкүңүздөрдө ишениңиздер. Ошого каршы чыгып мына, ошол күндөн ушул күнгө чейин мамлекеттин бүтүндүгү, эл журттун амандыгы деп күрөшүп келетебиз. Ошондо да ОБСЕнин полицейскийлери киргенде дагы ушул жерден күнү түнү жогорку кеңештин алдынан кетпей, ал кезде Наркылдык өкмөтү жок калды. Ошол жерде күнү түнү кетпей, кайра митинг пикет уюштуруп, телеканалдарга чейин чыгып атып, көптөгөн патриот журналисттердин жардамы менен дүйнөгө чейин жүк салып атып, ОБСЕнин полицейскин киргизбей, мамлекет үстүнчө сактап калганбыз. Эми мен бул токтолуп аткан маселелер буга чейин ушул жүргөн жамаат менен кылган иштерибиз, бул менин жеке ишим эмес. Ушул эле агалар, инелер, туугандар, дагы көптөгөн патриоттор чогуу кылганбыз. Ошолордун чет-четинен гана мен азыр убактыңыздарды албайм, кыска гана четинен токтолуп өттүм. Азыр бизде мыйзамдуулук барбы? Мына Бишкек мэриясы, айлык бuyakta hakimiyattар, 1-май hakimiyatı, чечим чыгарып берип үй салып аткан жерди, үй салып, жашап, жашынакай балдар менен очор-бачар болуп турган жерди бир бизнесмен жеңичинен задним числом сатып алып, бизнесмен аял түрттүргөнгө аракет кылды. Бизде мыйзам барбы? Мыйзам болсо милиция буларды коргош керек эле. Мунун мыйзамдуу үй экен, hakimдин чечими бар экен, мэриянын чечими бар экен. Жок. Милиция келди да, ал жерде жителдерди колунан сүйрөп сыртка чыгарып турду. Забордун сыртына үйүн түртүп салсын деп. Ошондо да ушул отурган активисттер чуркап барып атып, милициянын колунан биз кайра артка тартып атып, адилеттүүлүк болсун деп мына өзүңөр көрүп атсыңар. Экскаватор менен адамдарды түртүп, кичинекей бүжүрөгөн чүкөдөй болгон балдарды колдорунан жетелеп, көчөдө ыйлап аткан энелердин көз жашын арчып, өзүбүздүн патриоттук атуулук, жарандык сезимибиз менен жардам берип сактап калдык. Кудайга шүгүр, Албек Сабирович ал учурда мэр болуп келип калды. Буларды кайра изилдеп чыгып, булардын мыйзамдуу бул жерде турууга укугу бар экенин далилдеп, мына мыйзамдуу өзүнүн ордуна келип атат. Эгерде учурунда ушул коомдук активисттер жардам бербесе, булар шуураттын алдында текшерилип калып берет. Муну да туура түшүнүңүз керек. Эми мен сиздерге чет-четинен гана ушундай үстүртүн гана токтолуп кетем. Бул жакта Кара-Балтада Жунда деген нефтеперерабатывающий заводубуз бар. Кытайлар курган. Ошонун алдына 217 гектарды өкмөт берип чыган. 217 гектар жерде Акбашат айыл өкмөтүндө депутаттардын талашуусу менен ушул жерде коомдук эле жарандар ошол жака чейин Кара-Балтага чейин чуркап барып атып, кайрадан ошол токтомду буздуруп, кайрадан кароосуна биз мындай өбөлгө шарт түзгөнбүз. А Жунданын астында Кытайга кетип калган бул бир жагы биздин жерлер. Алар нефтеперерабатывающий завод кылышты 40 гектар жер жетиштүү болчу, 217 гектардан кошумча алганга аракеттешти. А ушунун эле астында бир кезде Сак Усун доорундагы калган көл үстөндөрү бар. Бийиктиги учурунда 10 метр бийиктикте жаткан дөбөлөр болгон. Бүгүнкү күндө ал жерлерде канчалаган кладбищелер, ата-бабалардын мүзөлөрү, кладтары менен Кытайлардын заводунун астында калат. Мыйзамдуулук болсо ушундай болот беле бизде? Трансформация боюнча жүрүп биз көп нерселер менен мындай талкуулашууга туура келди. Шаардын үстү жагында билесиңер, Ататүрк деген парк бар. Ошонун четинен кемирип отуруп, Акаевдин учурунан баштап кийин Бакиевдин учурунда көчөп кетти. Артын мына убактылуу өкмөт отурган учурда да берилип кетти. Канчалаган гектар жерлерди парковый зоналар талкалап, бүгүнкү күндө особняктар салып коюшту ал жерге. Ошол жерге карапайым адам салдыбы? Жок. А үйдө отурган, жогорку кеңеште отурган депутаттар, чиновниктер болду. Мына ошол парковый зоналарды да талкуулоону токтоткула деп, анда да биз жарандык коомдук активисттер бар, убактылуу токтотконго жараганбыз. Тилекке каршы андан ары карай да шууланып кетти. Бул жалаң эле шаардын үстү жагында эмес, күн чыгышында да, күн батышында туш тарабында да ушундай проблема бар. Мына булардын баарын мен сиздерге эмнеге айтып атам? Мына июнь окуясына байланыштуу убактылуу өкмөттүн жоопкерчилиги чоң экенин билесиңер. 2010-жылы. Ошого жоопко тартылсын тиешелүү адам. Тиги Батыровдон башка, Заводчто соттолгондон башка эч бир адам жоопко тартылган жок. Убактылуу өкмөттүн составында отурган биздин ошол кездеги 14 мүчөнүн ичинде отурган жарандар, силердин да күлөөңөр бар деп, 2-3 турдай сотко чейин арылып, сотто кабыл алган жок. Жанагы чет элдик жерлерде эч кандай турак жайлар сатылбасын, кыймылсыз мүлк сатылбасын. Турак жай алса дагы убактылуу гана аренда калып турсун, мурункудай порядок, мурункудай иретте деп мурда талап келет. Темирсариев премьер-министр болуп келгенде эмгек кодексине өзгөртүү киргизгенге аракет кылды. Ал жерде эгерде боюнда бар келин, бир эле пункттан токтойт да, боюнда бар келин декретке чыгып кетсе, кайра ал декреттен келгенден кийин аны иш ордуна кабыл албайт. Мына ушундай токтом киргизгенге аракеттенген. Дагы ошол эле трудовой кодекстин ичинде көптөгөн да коркунучтуу жагдайлар бар. Аны дагы ошол эле коомдук активисттер, ушул эле активист журналисттер сиздер жакшы чагылдырып берип атып токтотуп калганбыз. Эсиңизде болсо керек. Бүгүнкү күндө кайра ушул кайтып келгенге аракеттенип жатат.
мына ошол эле жылуу массивтердин жашоочулары трансформациясы бүткөнчө жок дегенде булардын электр жарыгын берип койгула. Өздөрү жашнакай кылып электр мамыларын коюп алышкан, жашнакай кылып, зымдарын тартып коюшкан. Уруксаткана бергиле деп чурулдаса дагы же айыл өкмөт карабайт, же губернатор карабайт, же өкмөт карабайт. Жогорку кеңештин эшигин тутуп отуруп ушул активисттер баарын кайрылуу жаздырып кирип атып, кайра топливный энергетикалык комплекстин эшигин капкылап атып, саясий чечим кабыл алып, мына былтыр декабрда баарына арам уруксат беришти. Көп жерлер ушуга чейин кыйналып жашап келишкен. Бирок азыр деле жыргап кеткен жок. Өткөндө новостройкалар жылуу массивтерди барып көрүп калдым. 500-600 метр жерден бери ылай агып атат көчөдө. Белчеден ылай басканга мүмкүн эмес. Ошол жерде 50-60тан ашып калган энелер 15-12 жаштагы неберелер менен суу ташып жүрөт тургандар. Цивилизованный мындай мамлекетте ушул күндөр мындай жашоо бул жанагы жогоруда досторубуз айткандай эле калкты кандайдыр бир геноцидке алып бараткан көрүнүш. Анан дагы айтканбыз биз өткөндө. Мына шайлоодун алдында өзүңөр билесиңер. Президент мамлекетте ар кандай күчтөр пайда болуп, ар кандай чайкоочулар пайда болуп, эртең саясат кандай болуп кетет? Балким бир жерде бөйрөктөр шыйрак чыгара алабызбы дегенде аракет кылды. Ошондо биринчилерден болуп, анда дагы ушул коомдук активисттер, келечекти көрө билгендер, ар кандай шайлоонун шайтан оюна алаксытпай, азгырылбай туугандар. Бизге мамлекеттин бүтүндүгү превыше всего. Анты баарынан өйдө турат. Бизге мамлекеттин бүтүндүгү, эл журттун амандыгы эң негизги, эң зарыл нерсе. Мамлекетте стабилдүүлүк болсун деп. Мына кайрылуу жасап, ар бир партиянын ушул выборго катышып аткан, шайлоого катышып аткандар өкүлдөрүнө да жеткизип, штабтарына да жеткизип, массалык маалымат каражаттарына да чагылдырып, ал жерде катуу талап эле коюп атып. Эртең кандайдыр бир саясий дестабилизацияга аракеттене турган болсоңор, революционер катары биз силерге каршы чара көрөбүз деп туруп, өзүбүздүн жеке атыбыздан салымыбызды коштук. Абалдын стабилдүү чыгышына өзүбүздүн салымды кошконбуз. Эми учурунда абалды стабилдештирүүгө салым кошкондорго бүгүн жанагындай өкмөтүнүнбү же башка органдын каралып атышы бул мамлекеттик дестабилизацияга алып барууга. Ошол эле жарандык коомдук провокацияга алып барбаган нерсе. Коомдо кырсык көбөйүп кетти. Бирок биз кырсык көбөйүп кетүүдөн бул акыбалда мамлекет канча программа кабыл албасын, же канча журналист жазбасын, же канча стат комитетте отуруп статистика түзбөсүн, биз будан чыга албайбыз туугандар. Биз кимбиз? Биз кыргыз элибиз. Өзүбүздүн нукура тарыхыбызды, өзүбүздүн ата салтыбызда боло келген айрым жөрөлгөлөрдү азыркы заманбап мыйзамдар менен айкалыштыра кармай билишибиз керек. Ошонун негизинде 7 кой чыгар 7 областынан, 7 региондун атынан деп. Мына улуттук тилөө өткөрүп, ошол жерде улуттук биримдик болсун деп күзүндө жакшы шаани өткөзгөнбүз. Ушул мамлекетибизде тынччылык болсо экен, мамлекетибизде ар кандай кырсыктар болбой, бир бейкут өзүчүлүк болсун, алдыга өнүгүү болсун деген тилекте. Саясий ар кандай ыдыруу, бири-бирине каршы туруу, мамлекетте бийлик, жогорку кеңеш, өкмөт, башка бир органга каршы болбой, бир баарыбыз бир жакадан баш чыгарып, жүзеңдөн кол чыгарып, адамдай болуп өсүп өнүгөлү деген сунуштарды колдон келишинче берип келдик туугандар. Бул жалган эмес. Мен мунун баарын силерге мактан үчүн эмес, факт үчүн гана атайын чыгара келдим. Казакстан мамлекети жакында границаны жаап койгондо, шайлоодон кийин. Алдан бир акыбал оорлуп, өзгөчө бизнесмендер кыйналып баратканда, казак элчилигинин алдына дагы элчиликке барып ошол жерде муну митингдешке болбойт, муну кайрылуу кылдык. Казак президенти Нурсултан Назарбаевга. Нурсултан Абишевич, биз кыргыз элинин жарандары катары казак эл менен бир боор эл болгонбуз мына. Бул жерде казак, кыргыз бир тууган деген акция өткөзүп ошол жерде. Биз ар дайым кыйынчылыктарда эри шапкап бири-бирибизге туруштук берип, бири-бирибиз үчүн жардам берип келгенбиз деген көптөгөн кайрылууларды жазып, өзүбүздүн салымыбызды коштук. Эмне үчүн казак, кыргыз бир тууган десек, кээ бирлер жакшы маани бербейбиз. Казак, кыргыз бир тууган экени эместири кыскача гана бир минут алып токтоп кайрылып кетейин. 90-жылдар Казакстанда желтоқсан деген катуу окуя болгон. Желтоқсан окуясында Казакстанда саясий ушундай бир чагым жүрүп кетип, алдыга чыккан лидер жаштардын баарын мамлекеттик бийлик ал учурда КГБга каршы Кремльге кысымга алып, кысып баштаган. Ошол учурда Бишкекте биякта окуп аткан айылдан келген кыргыз балдар, агалар өздөрү айтып берген да. Ушундай автобус болуп постко барып, биз Казакстанда стабилдешүүсүн каалайбыз. Казактын жаштарына Кремль жактан, орустардан башкалардан кысым болушун каалабайбыз. Биз ушуга каршылык кылышыбыз керек деп турган. Бирок олар да өмүрү менен рисковать эткен. Ошол учурда прокуратурада иштеген, силовой структураларда иштеген башка да агаларыбыз айткан. Биз түнү менен кварталдарды барып, спец группалар менен, омондор менен кайтарганбыз деп. Бир гана звонокту күтүп аттык дейт Москвада. Если фаст кеч болсо, 1 саатта кварталдардан 250-300 бала түн ичинде камап атат.
сибирге айдап ийбеппиз деген. Мына ошондо ошол эстердин каары катуу болуп турганда казак үчүн биздин кыргыздар каражанды аябай бирүүнө туруп келишкен. Бул бир туугандыктын белгиси. Анан акыркы мезгилде мен бизге болуп аткан кароолордун мындай деп түшүндүм. Биз көптөгөн баягы саясий акцияларды кудайга шүгүр жасап келатабыз. Балким ошол кандайдыр бир саясий оппоненттердин дайыр кызганычын жараттыбы, же болбосо өкмөттү кандайдыр бир кооптондуруу бардыбы, же ошол эле күч структураларында турган кандайдыр бир өздөрүнчө башкармалыктар болот, ошол башкармалар бизден кооптондубу, буларды ушундай да мындай бир жалпы республикага мындай жаманат кылып дискредитациялап койсок, эртеңки күнү булардын аркасына эл токтолбой калсын. Ушундай койгул деген ой болгон болушу мүмкүн. Ошон үчүн учурдан пайдаланып мен сиздерге мамлекеттик көптөгөн кудайга шүгүр кылган кызматыбызга жараша, иш аракеттерибизге карата мына ошол эле коргоо министрлигинен өзүбүздүн жалгыз эле меники эмес, бул жерде көптөрүбүз алганбыз. Бүгүн эмнеге айтсам да жөнөкөйлүк кылышып, көбү тагынбай келишти. Коргоо министрлигинин орден медалдарын кудайга шүгүр алып жүрөбүз. Ошол эле укук коргоо органдарына ККМдын өзүнүн берген грамоталары бар. Коомдук уюмдардын 7-апрелде хибикке каршы чыкканыбызга байланыштуу бергендери. Эми булардын баары мен сиздерге баягы коомдо бекер жүргөн жокпуз чыгача. Кудайга шүгүр мамлекетте биздин эмгектерди билип аткан дегенге пример катары четинен гана көтөрө келдим. Эми сөзүмдүн аягында мен кыскача гана кайрылуу жасап коеюн. Биринчиден мен ушул жерде ушул окуя чыгып кетер менен ишер эле бул 24 Ала Тоо 24 каналынын продюсери Мирбек деген жаш жигит экен. Аны менен барып жолуктум. CTVге чыгып кетти эле. CTVнин директору Калыбек деген байке экен. Аны менен жолуктум. CTVден барбы бул жерде журналисттер? Анан алардын өздөрүнө да жолугуп айттым. Мен силер ушундай туура эмес жаратып койдуңар, жалпы республика боюнча каралап койдуңар. Кашыктап чогулткан репутацияма чоң эле мындай каралай турган нерсе төгүп койдуңар. Эми мен силер менен соттошол ал бул деп отурбайм. Мен да азырынча силерге адамгерчилик менен мамиле кылайын. Жашнакай кылып биз ушул жерге пресс-конференцияга чыгабыз. Ошону жашнакай тарткыла. Анан ошондо кескилебей, үзгүлөбөй, дагы провокация кылбай, кандай кылып мурунку видеону чыгарсаңар, ошол форматта жашнакайлыктарды чыгарып берип прокурорлорго. Силер деген журналисттерге эки тараптуу болушуңар керек. Тиги тарапты көрсөтүңөр, бул тарапты көрсөтүш керек. Ошондой условия койгон, мына Кудайга шүгүр бүгүн келип тартып отурушат. Ушуну жашнакайлып чыгарып берип, мындай калыстык милдетиңиздерди аткансыздар. Анткени журналист деген бул коомдун абийири деп түшүнөм. Абийири жок адам ал өмүр адам болбойт. Ал айбан болот, айбан болуп өлөт. Абийири жок коомдагы өспөйт ал коомдо жок. Демек, коомдун абийири журналисттер болгон эле. Журналисттердин жеке өзүнүн адамдык сапатына орто калып кала турган нерсе. Ар дайым абийирдүү болор, абийирчиликти сактап, 2 күн жашасак адам болор турганда. Эми күч структураларына кайрыла кетмекчимин, учурдан пайдаланып. Бир мүнөт угуп койсуздар, кечиресиздер. Анткени күч структуралары бул жерде кандайдыр тиешеси болушу мүмкүн. Ошол эле ККМдын председатели Адил Сегизбаевка, ошол эле МВДнын министри Улан Исраиловго учурдан пайдаланып кайрылуу жасамакчымын. Ушул бизди каралоо боюнча кандайдыр тиешеңиздер, тиешелүү кызматкерлер болгон болсо, ошолорго чара көрүшүңүздөрдү талап кылабыз. Акаевди да, Бакиевди да ошол кадрлардын туура эместигинен ушинтип кылаткансыңар. Андыктан аккуратно бул жерде ар биринин өз жоопкерчилигине алып тартат деп сиздерге ишенебиз. Рахмат, суроолорду айтыңыздар. Суроо десе болот, биз Катердамыз Алапа 24-те Улан Дыйканбай. Биз өткөндө маалымат жасаганбыз, жана үйлөр салынып калган, турак жайлар түшүп калган жерлер боюнча биз эч кандай айткан жокпуз. Ал аякта эми мамлекеттик деңгээлде мыйзамдаштыруу каралып жатат азырчы. Биз болсо ошондой маселе болуп кетпесин деп, жана бош жаткан айдалыктар сатылып кетпесин деп маалымат жасаганбыз да. Ошол маалыматты ошол жерде Өкчөр айынан айыл өкмөт айтып атат ушундай сиздердин кыймылга тиешелүү адам боюнча. Анан жана интернетке тараган YouTube'да жүрөт, жана башка жактарда жүрөт. Ошол маалыматтын аркасында жасаганбыз да. Ал маалыматтар боюнча дагы бир сыйра түшүндүрмө бере кетесизби? Эмне болгон маалыматтар? Каякта бүт баары жазылып турбайбы, көрсөтүлүп турбайбы? Абдан жакшы суроо болчу. Мен ушул суроону беришиңизди алган күткөнүм. Бул мыйзам долбоору 3 окууда жогорку кеңештен өтүп атат. Эгерде журналисттер шектенгендей, КТРК шектенгендей, же жеке жарандар жанагы ошол жакта жашап аткан адамдар шектенгендей, бул мыйзам кабыл алып турган биздин мыйзамдарга же конституцияга каршы боло турган болсо, жогорку кеңеште 120 депутат келиси эмес да. Бул мыйзам ошол мыйзамдарга дал келген
кандайдыр рычаг механизмдерине дал келген себептүү жогорку кеңеш 3 окуудан өткөрүп берип атат. Кандай дейсиздер? Демек жанагы сиз айткан арасында курулуп калгандан тышкарыда бар. Мына үйлөр курулуп калган жер бул барат деп коебуз. Үйлөр курулуп элек бош жатканы бул деп коебуз. Бул үйлөрдү куруп алгандар трансформация маселеси бүткүчөктү шашып салып ийгендер. А бул курелектери колунда чечими чыккан, айылык кеңештен чыкканы бар, өкмөттөн чыкканы бар, рай кеңештен чыкканы бар. Бирок мыйзамды до конца сыйлап трансформация маселесин бүткүчө өтө туралычы деген бар. Ошол маселеге келгенде азыр өкмөт бул жагын бөлүү ишке аракет кылып атат, мыйзам сыйлап отурган адамдар калып калып атат. Көрдүңүзбү? Анан үчүнчү маселе жаралып атат. Сиз үчүнчү суроону берген жоксуз. Кандай суроо? Таптаса дагы бир үчүнчү маселе. Мореки мыйзамы чыккан, бирок таза. Өзүнүн трансформациясын күтүп отурган мыйзам сыйлаган адам. Бирок ушунун арасына ушундай мыйзамы да чыкпаган, салынбаган таза жерлер кошулуп кеткен болушу мүмкүн деп кармап атат. Болушуңар керек деп мен Дайыр Атакулович менен жолукканда да айттым. Президент аппаратынын жана укук бөлүмүндөгү Анарбек Касымович менен да жолукканда айттым, Сулайманов деген киши менен. Эгер ушундай шектелген жерлер болсо, эмнеге буга чейин алып салбайсыңар айылдан айында? Эгер ала албасаңар мага көрсөткүлөчү дедим. Бизге трансформация кыймылына көрсөткүлөчү. Могу бияктагы турган бечара элдердин укугун кармабай, булардын укугун тебелебей, могу бош турган жерди алып эле салалы деп. Эгер ушундай жерди көрүп турсаңар айтпаса, алар да буга чейин эч кандай факт берген жок. А бирок сиздерди ошондой ойго барышка түрткү берип атат. Туура түшүндүңүзбү? Тууралуу болсо бере Видео бериңиздер. боюнча видео ошо таап атпайбы, ошол жакта бүт маалыматтар жазылып турат го, мынча гектар бар жана башка. Видео боюнча мен жогоруда айтпадымбы? Чечими чыгып калган, күтүп отурган адамдарга аларга бериш керек. Жогорку кеңештин мыйзамында 3 окуумда тең кабыл алынып атат. Чечими чыкканбы? Райдык кеңештен, рай кеңештен ал күтүп отурат. Анткени ал жерде бир адам чечимин чыгарып эле монтуп отурган жери жок. Ал жерлерде да уже адамдар өздөрүнүн тыйындарын төлөп койгон да эле. Эчак эле. Алар күтүп отурушат. Аларды ошол жерге үй-жай салат элем, баламды үйлөнтүп киргизет элем деп, же үйлөнгөн баласын ошол жака киргизет элем деп мыйзам сыйлап күтүп отурган адамдар. Анан эми салынып калган жакта өзүнчө бөлүү аятты калтырып коюшта калыстык болбой калат го. А мыйзам чегинде бул жерде кандайдыр каршы же мыйзамга дал келбеген нерсе болсочу, буга чейин ушул гектарланган жерлери бар адамдарды укук коргоо органдар эч кандай барып сурап камап коймок да. Мыйзамга дал келген үчүн карап отурат. А ошол эле мезгилде бул мыйзамдын аталышы дагы мындай деп аталат. Суга тайдоо жерлерин жараттуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга мораторий киргизүү жөнүндө деп башталат бул мыйзамдын аталышы. Телеканалдарда берип атат, кайра чыгып окутасыздар, дикторлор, сиздер деле юротделиңиздер менен жактап токтоп койсоңуздар болмок. Сиздер айтып аткан мыйзамдын аталышы таптакыр бөлөк, буга тиешесиздер. Ал башка мыйзам болуп калат. Рахмат. Вопросы? Айтыңыздар, эмне суроо бериңиздер? Колдон келген суроону бериңиз. Жооп. Нет вопросов? Анда жанагы жасап атып, Анвар Муршиев деген байке, ошондой болуп атты ошондо. Анвар Муршиевдин ошо жерлер бар. Ушул суроону өзүнө эле таап туруп, мындай бетине жоксаң, баарын эч накал түшүнбөй айтып берет эле. Сиздер кызыгып көрдүңүзбү? Мисалы канча гектар кайракы жер бар, трансформация боло турган ошол маселеге кызыгып эметип көрдүңүзбү? Анализ жүргүзбүңүзбү? Кызыкмак тургай, кечиресиз, кайсы каналдан? YouTube телеканалы. Биз ушул кызыкмак тургундан буга чейин көп эле тележурналисттер да билет, радио журналисттер да билет. Ошол жерлерде түзгөн, изилдеп чыккан ведомстволор аралык, мекемелер аралык комиссиянын мүчөсүбүз. Ошол мыйзамды 3 окууга кабыл алдырууга киргизип, Канча гектар жер бар экен эми? Ошол менен күнү түнү уктап турган адамдар. 13.400 ашык гектар. Анан арасында сугат жери бар, айдоо жери бар. Анан башында лес фондунун жерлери кирип кеткен деген, аларды бөлүнүп салынган. Аны менен да бүгүнкү чейин туман болуп жүрүшөт. Токой фондунун жери кирип атпайбы. Ошон үчүн бул мыйзамдын аталышында, структурасында түшүнгөн адамдар көп болуп кетти. Анан ошолор туура эмес эмелерди берип, өкмөткө мындай бир сунуш пикирлерин берет. Өкмөткө да президентке Алмаз Шаршен Шатарбаев айткан, экс-президент. Ошол себептен кол коюп келген. Муну менен ошол өкмөт дагы, ошол эле президент аппараты дагы Алмаз Шаршеновичти тарыхый келген бир чоң бир үлүшүнөн ажыратып салышты да. Алмаз Шаршенович ошол кол коюп кеткенде, революцияда биз эришип жүрүп, ошолордун идеясы менен революция кылганбыз да. Ошолордун ичинде жаштарды үй-жай менен камсыздоо деген программасы бар болчу. Ошол менен булар тарыхта аты калмак. Тилекке каршы андай шансынан ажырап калды. Дагы бир суроо берсек болот, акыркы суроо. Айтып атпайсызбы, жана үй салынып кеткен жерлерчи, алар өзүнчө да каралып жатат. Үй салынып бош жаткан жерлер көппү, аянты билесиңерби маалыматтар бар? Булардын баары ошонун ичинде, бирок ал боюнча так маалыматын азыр айта албайм. Бирок барактар баары дело мондай 3 килеген дело менен токтолгон, такталган маалымат бар. Ошондо өкмөт да катышкан, президенттин аппараты да катышкан, элдин баары катышкан болгон.
ушул вопросуна сурооңа кошумча кылып кетким келет. Ушуну эле айтып атпайбы, 2 райондо алып атат деп. Именно ошол алып аткан 2 райондо жалаң ошол жерлерге карапайым элдер салынып, отукташып калган жерлер алынып атат. Эмне себептен андай жерлер алыныш керек? Эгер чындап эле бирөөнүн жана олигархтардын таза жерлери ошолордун эсебинен кирип кеткен болсо, анда ошону билет экен. Ошону закондук түрдө алып койсун дагы, ажыратып карапайым эл жашап аткан жерде кыйнабай чыгарбасын да. Эмне үчүн 2 райондун ошол карапайым эл жашап калган жерин алабыз деп атат. Ошол мына тоңуюк болуп атат да. Демек биз карапайым эл ошентип ойлоп атабыз. Демек бул трансформацияга мынча гектар деп айтылып калган. Эми ошондон жана карапайым эл чыдаган эл дагы чыдайт деген ой менен аларды алып туруп ал жерге ошончо гектар, жаңы гектар жерди киргизип туруп сатууга ошого аракет кылып атабыз биздин олигархтар деген ойдо түшүп атабыз. Есть вопрос? Жыйынтыктап коет, урматтуу журналисттер, бүгүнкү пресс-конференцияга катышуучулар баарыңыздарга рахмат. Болгон маалыматты болгондой эле чагылдырып бериңиздер. Кошумча алымчанын эч кандай кереги деле жок бул жерде. Болгон адилет чыгарып бериңиздер. Адилет болуп жасайбыз. Мамлекеттин баары чогуу бир көтөрө турган ушул сиздер менен биздер.